Бишкектегиден дагы бир аз чоңураак, 1 айга жетпей аны баштайбыз. Ош арена деп спорттук, маданий иш-чаралардын баары өтө турган абдан чоң бир Ош үчүн бул эми мындай өтө чоң жаңылык болот да. Ош үчүн керемет жаңылык. Каланын так ортосундагы бул каралбай турган жерге 2 жыл ичинде мега долбоор ишке ашканы турат. Учурда шаарга абадай керек болуп турган Ош аренасы курулат. 5200 орундуу жабык комплекс спорттук, маданий жана бизнес тармагына кызмат кылат. Курулуш 1 ай ичинде башталып, мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн алкагында ишке ашканы турат. Ош шаарындагы ири маданий жана спорттук иш-чаралардын бардыгы каланын аянтында же борбордук стадиондо өтүп келе жатат. Айрым учурда эл аралык көргөзмөлөр же бизнес форумдар талапка ылайык комплекс жок болгондуктан уюштурулбай келген дешет. Бул бизде Ош шаарында 5000 адам баткан өзү орун жок болгон. Ачык көбүнчөсү стадиондо, площадьда иш-чаралар болуп өткөн. Ал эми бул жер жабык болуп биринчиден, экинчиден безопасность. Бул Ош шаарына эбегейсиз чоң ырчыларды, спортчуларды, дегезе ошол жерде эксполорду, көргөзмөлөрдү, дүйнө жүзүнө чыгып аткан, мисалы үчүн азыр выставкаларды дагы алып келип ошол жерде уюштурганга чоң мүмкүнчүлүк болот. Бул биз үчүн, маданият үчүн, спорт үчүн, бизнесмендер үчүн өтө чоң арена чаралууда. Буга биз өтө кубанычтабыз. Ош аренасы ишкерлердин демөөрчүлүгү менен курулмай болду. Аларга жергиликтүү бийлик жер ажыратып берет. Курулушка 2 миллиард сом жумшалат. Комплекс 5200 орунга ылайыкталып, ири көргөзмөлөрдүн уюштурулушуна шайкеш келет дешет. Ош аренаны куруп берет. Бул ал деген сөз Ошто жанагы чоң маданий иш-чаралар, спорттук иш-чаралар, райондор аралык мелдештер, баардык иш-чараларыбыз мына ошол жерде өтөт да. Мына ошондой кылып биз бюджеттен акчаны көп кетирбестен, кечээ мен президентибизге ошону биз презентацияга түшүндүрдүм. Улам эле Ош шаары борбордук бийликтен мындай акча берле дей бербестен, өзүбүз мүмкүнчүлүк түзүп, инвесторлор менен мындай мамиле түзөбүз да. Аренаны куруу үчүн Алишер Наваи паркынын айланасын тандап алышкан. Шаардын чак ортосундагы аймак элдин келүүсүнө ыңгайлуу жана Ак Бура дарыясынын жээгинен орун алат. Аны менен бирге эле эски борбордук базардын ордуна маданий этно базар түптөлөт. Бул туристтердин келүүсүнө чоң жол ачат. Абдумалик Базарбаев, Тейтбек Тилебалдиев, Ош ТВ.